Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тил сабагы. Китеп дептериңерди алып даяр болгон болсоңор, сабакты баштадык. Сабактын темасы жактама татооштун жөндөлүшү. Сабактан күтүлүүчү натыйжалар. Өткөн сабактарда ата тоогоч сөз түркүмүн өткөнбүз. Андан кийин мааниси боюнча бөлүнгөн жактама татоошторду өттүк. Азыр эми жактама татооштун жөндөлүшү. Демек, сабактан эмнени күтүүгө болот? Сабактын аягында жактама татоошторду жөндөмөлөр боюнча өзгөртүп алганыңарды, көнүгүүлөрдү иштөө менен жактама татооштун жөндөмөлөр боюнча өзгөрүүсүн издеп табасыңар, аныктайсыңар, аны катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Үчүнчү, жактама татооштордун жөндөлүшү боюнча таблица түзө аласыңар. Төртүнчү, оозеки жана жазуу кебиңер калыптанат. Бешинчи, угуу, окуу жана визуалдык окууга үйрөнөсүңөр. Өтүлгөн ата тооштун жакталышы боюнча мини тест иштеп көрөйлү. Эсиңерде бекен балдар? Анда абдан көңүл бөлүп баштагыла. Биринчи, кыргыз тилинде канча жак бар? Туура жообун белгилегиле. Экинчи, сүйлөмдү толуктагыла. Сызыктын ордунда төмөнкү жактама татооштордун бирин койгула. Үчүнчү, сөздүн мүчөсүн туура улаштыр. Сиздер мугалим уланттыңарбы? Төртүнчү, ар бир жактын жана 3 жактын, биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жакка ошол жактын эмнелери болот? Бешинчи, сөздүн мүчөсүн туура улаштыр. Биз окуучу азаматсыңар. Алтынчы, сүйлөмдү толукта. Айылым тоодо жайгашкан. Кимге тиешелүү? Кайсы жакка тиешелүү сөздү койсоңор болот. Жетинчи, сүйлөмдү толукта. Мен мекеним менен сыймыктанам. Сенин мекениңби, өзүмдүн мекенимби, биздин мекенимби, же алардын мекеним деп айтсак болобу? Туура жообун белгилегиле. Азаматсыңар. Андай ойлоңулачы балдар. Биз туура тамактануу деген текстти өткөнбүз. Эми туура тамактаныш үчүн 3 маал, 4 маал туура тамактанышыбыз керек болчу. Туура тамактануунун эрежесин түзгөнбүз. Эми ойлонуп көргүлө. Мектепте көбүнчө түштөнүүнү мектепте жасайбыз. Мектепте түштөнүүдө кайсы эрежелерди аткарасыңар? Класстер түзгүлө. Түштөнүүнүн эрежесин түзүп алабыз муну иштөө менен. Анда тапшырманы аткарабыз. Өзүңөрдү сынап көргүлө биринчи. 2 минутада канча сап жаттайт экенсиң? Азаматсыңар. Эми экинчи тапшырманы аткарайлы. Ырдан ата тоошту таап, кайсысы жөндөмөдө турганын айтып беребиз. Мен белгилеп койдум. Биринчи куплетте биз деген ата тооч, жактама ата тооч биринчи жактын көптүк түрүндө айтылат. Калганын силер тапкыла. Азаматсыңар. Жактама ата тооч кандай жөндөлөт? Көңүл бургула. Мен, сен, ал деген ата тооштор жөндөлгөндө барыш жөндөмөсүндө мага, сага, ага болуп уңгусу өзгөрүп кетет. Илик табыш жөндөмөсүн карагыла. Илик табыш жөндөмөсүндө уңгунун аягында ны тыбышы түшүп калат. Илик жөндөмөсүндө менин болбой, менин, сенин, сиздин, анын. Демек, сиздин деген толук эле жазыл мүчө уланган. Менин, сенин, анын деген сөздөрдө ны тыбышы түшүп калган. Табыш жөндөмөсүндө карагыла. Не, ны тыбышы түшүп калган. Эми балдар,
Өзеки кепте кээде мен, сен, ал деген сөздөр деген жактама татооштор ма, са, а деп колдонушат. Бирок жазууда буга жол берилбейт. Жактама татооштун көптүк сандагы төмөндөгүдөй жөндөлөт. Көптүк түрү зататууш сыяктуу эле өзгөрүүсүз жөндөлөт. Көңүл бургула балдар. Анда эмесе балдар, экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Жаңылмашты жатка айткыла. Баары, ары, аарылар деген сөздү жактама татоочко айландыргыла. Аларды жөндөгүлө. Жаңылмашты жатка айтуунун максатын билесиңер, Адабий окуудан өткөнбүз. Адашпай, тилибизди жатыктырып, бат айтканга үйрөнүшүбүз керек. Багымда бал ары бар, байкагыла баарыңар. Байкабасаң арылар, баш көтөрпөйт баарылар. Баарыласа арылар, бакыргыла баарыңар. Бакырбасаң баарыңар, бала кылат арылар. Бул да Муса Жаңгазиевдин жаңылмач экен. Бул жаңылмашта ары, арылар деген эки сөздү жактама ататоочко айландыргыла. Анан жөндөмөлөр менен өзгөрткүлө. Азаматсыңар, аткарып бүткөн болсоңор, кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул өзекиле иштеп койдук, азаматсыңар. Үчүнчү көнүгүү. Ататооч сөздөрдү таблицага терип жайгаштыр. Кайсы жөндөмөдө экенин белгиле. Бул текстти карагыла. Бир сыйра окуп чыккыла. 119 бетте турат. Биздин элибиздин меймандастыгы кандай сонун. Мейман келгенде дасторкон дүйүм тамакка толот. Анда эмне гана жок. Борсок, сары май, каймак, бал, каттама, куурдак. Меймандарга болгон сыйын көрсөтүшөт. Алар да элибиздин меймандастыгына ыраазы болуп, рахмат айтышат. Анда эмесе баштадык балдар. Мына бул сөздүк жөндөмөлөрдү мен жазып койдум. Анын суроолорун да жазып койдум, жекелик түрүндө, көптүк түрүндө. Эми сызыкчалар бар. Ошол сызыкчаларга жактама татоошторду жайгаштыргыла. Кайсы жөндөмөдө турса, ошол жөндөмөнүн тушуна жазасыңар. Туура, сулуу жазгыла. Азаматсыңар. Анда 4-чү көнүгүүгө өтөбүз. Сөздөн сөз жаратабыз. Алар менен жактама татоошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Абдан кызыктуу тапшырма экен. Кайсы сөз турат? Рахмат, туура айтасыңар. Эми үлгүнү карагыла. Жараткан сөзүңөрдү сөз деген графикке жазабыз, графага. Ошол сөздү, жараткан сөзүңдү, анан ататоошту катыштырып сүйлөм түзөбүз. Мисалы, тамак деген сөздү жараттык. Биз түшкү тамакты иштик. Мында биз деген ататооч, биринчи жактагы көптүк сандагы ататооч, тамакты деген биз жараткан сөз. Азаматсыңар, бардык тапшырмаларды абдан жакшы аткарып бүттүңөр. Үйгө тапшырма алып алгыла. 120 беттеги 5-чи көнүгүүнү иштегиле. Жактама татооштордун жөндөлүшү боюнча таблица түз. Жогоруда биз таблицаларды түзгөнбүз, силер түшүнгөнсүңөр. Эми балдар, сабактын башынан эске салайлы. Мага маанилүү эмне болду? 3 гана маанилүү нерсени жазасың. Азаматсыңар, ийгилик. Силерден жооп күтөм.